Бүкіл саға барамы деп, ырысы бүтсі жағары деп, ойлоғон емес екенімін, ошондо сени табам деп. Түнкү саат 4:30 Борбор калабызда элдин баары кызы уйкуда уктап жатса, ал эми Назгүл эже мынантип эшик шыпырып иштеп жатат. Саламатсызбы Назгүл эже? Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Мен жумушум негизи саат 6-да башталат. Рабочий время ошондой да. Ана мен өзүм карап мында көрүп атасызбы, жаңы көчөдө машина өтөт, еще плюс деге чекеге машина коюп салышат да. Ана шыпырылбай калат, ошон үчүн эртең менен эрте келип шыпырган мага эме да, удобный да. Ошон үчүн эртең менен эрте келем, ушинтип шыпырам, мына көрүп атасыңар, тазалайм. Өзүм 15 жылдан бери иштейм ушу тазалыкта. Эми бунун андай деле эмеси жок, кыйынчылыгы деле жок. Просто кээде шамал болгондо шамал кактырып көздөй болатса, тескери болсо мындай шыпырыш керек да. Оңуна карапчы. Берде азыр немебиз бар. Бир катайын үйүп коебуз, булар чыгарып коюшат. Эми чекесине койсок деле болот, чекесине шамал болгондо учат да азыр. Кайра эле биягы булганып калат. Канча территорияны сиз сыпырып чыгасыз? Турузбековдон тигемеге Тоголок молдого чейин да 2 бети ошондой берилген да, өзүмдүн участогум ошондой да. Тазалык муниципалдык ишканасы турмуш тиричилик калдыктары таштандыларын чыгарат. Бул үйдөн чыккан жанагы муз таштандылар эмнени чыгарбайт? Курулуш материалдарынан курулуш калдыктарын чыгарбайт. Тигүү секторунан чыккан калдыктарды чыгарбайт негизи. Бирок аларды келишим менен, жанагы биз менен тазалык менен келишим түзүш керек. Ошол келишимдин негизинде чыгарат. Аларга өзүнчө тариф баа бар да. Эч кандай кыйынчылык көнүп калганбыз, стаж бар дегендей. Көнүп калганбыз. Сиз бул жумушка кандай себеп алдыңыз? Бир тааныштар аркылуу келгем. Жезде бар болчу, ошонун эмеси менен келгенбиз. Эч кандай эле оорчулугу жок. Көчөдө жүрсө баары эле ойлойт, ой көчөдө жүрсө, ой булар көчө шыпырган деле билишет деп. Кээ бирлер тилдеп кетишет, мына 4-тө келдим го, эмес го, мен го машина менен келип калам. Кээде жөө алсаң мастар болот. Кээ бирлер түйүлүп кетет, кээ сөгүп кетет, кээ рахмат айтып кетишет. Бул эми жумуштун оорчулугу деле жок, же көнүп калгангабы, биз ар мезгил жайында мисалы жууп кетет, тазалап кетет бияктычы. Жазында кум болот биякта көбүнчө. Кыштай эметилбейт да. Анан кышында бир аз оор болот. Эми аны деле эрте келип, убагында келип тазалап, убагында эметип кетсе, киши бас электе келсе, мисалы, киши бас электе бизге жеңилирээк болот го, себеп дегенде киши басканда тапталып калат да, тоңуп калат, аны чагыш керек болот. Ошон үчүн кандай кар токтосо, убактын керени болсо, келип тазалап кетсең, өзүң аябай жеңил болот да. Эми 5 кол тең эмес да. Барлык кишилер, кээ бирлери бар рахмат айтат. Мисалы келип, кээ бирлер тыйын берип кетишет, суал ичиңиз деп. Жайда эле көп болду мага. Эртең менен эрте көбүнчө мындай токтолуп калган эмелер келип, рахмат, тазалап атасыңар, нетип атасыңар деп. Эме берип кетишет, тыйын берип кетишет, суу алып берип коюшат кээде. Үйүп кете беребиз, берде кум 2-3 күнөн бери жамгыр жаап, жамгырдан машина өткөндө кум чыгат да. Подбор деген бар, буну бүткөндөн подбор жасаш керек. Мында көрүнбөй калган жерлерде калып калат да. Көбүнчө мындай домдун астындагылар эме болот да, могу жерде. Чакса домдор карап чыгып эле ыргытып коюшат мусорларын. Башында көнбөй? Башында көнбөй, биринчи иштеген жылы көнбөй, машина анда чүйдү иштешимин, чүй эмеде. Орозбекова эме жактачы, площадь жактачы. Машина келсе качып, жашынып, бир жол. Анан биринчи айлык алгандан кийин анан көр. Унутуп койдук уже. Жакшыдай өз элиңде, өз жериңде. Эчтекеде главный өзүң милдеттүү жүрдө жумушуңду аткарып кой болду. Мына карабайсың, элемент как раз айтып калдым, могу жерде стройка жүрүп атып, мен мына шыпырып кетем. Мисалы, момда чыгат мусор мына бияка мына карасаңыз. Чаңдап атат, булар болсо иштери жок да.
Конечно, баянтен бери айтып мен тазалап аткам, тазалагыла. Силер тазалагыла деп, бир жерде охранасы бар. Сөйтүп күйүп турат го. Тазалап коюш керек да, монда мусордон чыккандан. Бул таш. Бул таш эмелер кайра неметет да, нары чуруйт. Бардык көчөнүн баарын булгайт. Таза жагымда ушинтип калат да. Ушундайларды эске алып, мындай эме кылып койсо жакшы болот эле да. Көп менин көчөмдө 3 жерде ушундай стройка болуп атат. Өйдө жагында да болот ушундай. Аны да шыпырып кетем, бирок келатып анын охранасына айтам, буну чыгар деп чыгарып коет өзү. Көрсөтүлбөгөн жерге таштанды төккөндө, мисалы атайын көрсөтүлгөн жер бул таштанды төккөнгө болот деп көрсөтүлгөн. Көрсөтүлбөгөн мисалы жолго, бурчка, бактын түбүнө төгүп кетишет. Ошондой жерге төккөндөргө айып пул салынат 7500 сом. Экинчиси бул көрсөтүлгөн контейнерге эл турмуш тиричилик калдыгын төкчү жерге швеянын калдыктарын, курулуш материалдарын төгүп кетсе, ошондо 7500 сом айып пул салынат. Машина токтойт да, таштап кетет, анысы урунага түшөт, түшпөй калат. Бер жакка шамал болот, шашылат. Өтүп кетесиң, кайра келсең, баары как будто шыпырылбагандай. Кечеде айттым го. Кечен шыпырып кетсем, мияка келип кузуп кетиптир. Да жакшы мен көрүп калып, эметип кеттим да, кайра шыпырып кеттим. Көрбөй калсаң калып калат да ушундай. Этажкада дудуктар. Айнегден ыргытышат да. Кетпей салып деп шөт карасаң уже перчат, эме пакет, сакет баары уже ошол жерде жаткан болот да. Аны аласың, айла жок, не аласың, сен территорияңда подбор кылышың керек, тазалашың керек. Үйдөн чыгып эле айнектен ыргытып коет, все болду, жаап коюшат. Элдерге кандай кайрылып кетет элеңиз? Мисалы айтышат, тазалык иштебей атат. Тазалык иштеп атат. Алар бизге кайра мындай жардам кылган ордунамы? Жок, тазалык деген эмне ал? Тазалыктын өзүнүн чектер убактысы бар. Алып да мисалы 10го чейин келип шыпырып кетебиз. Анан кийин саат 2де келсең, как будто шыпырбагандай да, мусордун баары жатат. Анан биз кыргыз элинде эле биз мындай эмгексиз баалап койсо дейм да, мени көрөт, бирок мыякта бар, жакшы бир эмелер бар. Эртемексин баскан эжелер, байкелер бар, рахматын айтып өчөт, таң атпай келип шыпырасың депчи. Рахматын айтып, жакшы сөздөрүн айтып келсе, сүйүнүп каласың да кадимкидей. Эми баары эле андай эмес да. Ушул жумушка келгенде баягы оорчулук, кыйынчылыктар кайсы учурда болгон, ошолорду эстеп айтып берсеңизчи. Ар бир жумушта, ар бир немеде болот болуш керек, жакшы күн, мындай жеңил күндө эми бар, жумуштун баары эле оор да. Ошого чыдап иштеш керек. Анан эң жакшы күндөр бир эсимде калган күндөр ошо 31-декабрда үйгө жетпей калгам да. Ыйлап көчөдө калып кеткем. Мен буга чейин өзүм повар болуп иштегем. Анан өзүм столовой кафе иштеткем, Министерство транспорта, анан медакадемияда иштегем. Ошол жерде арендага алып иштеткем да. Магазин иштеттим. Анан эң акысы ошо болуп калды. Тазалыктын тузу оор деп коет, ушакка келип эле. Кете албай эле жүрөм. Бул эми неси жакшы, бул государственный жумушта гос. Биз мисалы чыкпай калсак, больничныйга чыгып кетсек, бизге 100% төлөп берет. Баардык эме шарттарды түзүп койгон, билбейм мен мындан артык эмне керек. Бизге бир гана кыргыз элимдин бага бизге кошкон салымы болсо да, биздин эмгегибизди сыйлап эле, мисалы каждый үйдө өзүнүн мусорунчу жакшынакай апарып таштап койсо, мына уруна бар, машина кирип турат. Ошол бизге чалым кошсо жакшы таза болмок да, анан эле тазалык иштебей атат деп эле. Неме кылыш берсе аябай мындай обидно болот да, билбейм магачы. Мен баарыбыз кале жаман тиет да, таң атпай келип шыпырабыз, тазалайбыз. Жетишпей калган учурларда бири-бириңиздерге жардам бересиздер? Жок, жок, андай эмес. Эми ал тиги жактан бери мага келбейт да. Мисалы, көп эле, мисалы 6да чыгат да убакыт менчи, мен ошол атайын айттым го силерге. Эртең менен эрте келип шыпырган жагат мага. Машиналар туруп алат, анан келсең чемон туруп алат, анан асты калып калат. Анан алды айтасың, ай туруп жылып кой десең, анан уруш кактан чыгат дегендей. Эмне болду, сен кыйратып атасың деп айтышат да. Өткөндө бир эле гос номер милиция бала, жаш эле бала могут жерден ушинтип кыйкырып кетти мага. Жылып кой десем. Унчуккан жок, эми аны унчукпай эле жеңесиң дейм, анын баарына тең эле отурсаң, таза нервиң бүтүп калат го. Бир айтасың болду. Бирок жылат. Акыры жылат да, биз туруп алабыз да барып. Коллективдер менен кандай мамиледесиз? Алар болду өзүнчө мен кызыктуу күндөрдө. Кызыктуу күндөр болду, бирок бул мен жаңы келгенде байланыш бияка мындай бияк мен жакшы аралаша элекмин, себептен анын ортосунда. Эски коллектив менен? Аякта сонун болчу площадь. Алатоо. Аябай жакшы күндө мен аякта көбүнчө ошакта иштедим да. Аякта аябай ынтымактуу болчубуз, майрамдарда,
23-8 март тууган күндөрсө биз атайын ушундай эме болсо дасторкон жазып, өзүбүз отуруп, ырдап, начальствобуз келет, алгуттуктайт. Ошо күндөрү баардык коллективдер бизди, мисалы, меники болсо, мени куттуктап коюшкан, үйгө кетиришет да, барыңыз депчи. Жакшы билбейм, ал күндөрдү эле эсте калат да. Аны өзүнчө ичара катышып аласыздар, Анын арасында көңүлү түз, жылдызы келишип калгандар бирибиз менен катташабыз, дагы деле катташпыз. Барып келишип турабыз, жакшы күндөрдө, майрамдарда чогуу турабыз. Көчө шыпырды дворник десе эле булар ойлошот да, бир аябай тупой. Или тупая бирдеке иштейт депчи. Эмне сен жыргагандан дворник болуп жүрсүңбү деп айткандар бар да. Бизде бар, мисалы диплому барлар бар, өнөр сонундар бар, инструмент ойногондор бар, аябай сонундар бар. Эми кээ бирлер мугалим мурдагы мугалим айлыгы аз болуп бияк иштеп калган, мисалы пенсияга чыгып калган, же бир какой-то бир шартына байланыштуу биякта иштеп калгандар бар да. Анан багы көчө шыпырса эле элдер ойлошот окшойт, багыштар деп элечи. Айтып атам, бул биз кызматка барганда эле, мисалы 3-тө турам кадимкидей, биринчи суу коем, жуунуп эметкенден кийин жазанам кадимкидей эле. Анан айтып атпайм, погоданы карайсыз, кандай кийинебиз. Бүгүн ысык экен, бүгүн күн мындай экен деп ошого карата кийинип кетебиз да. Эми көчөдө иштедик деп эле эме кылып койсок деле болбой калат го. Аял киши өзүн карап жүргөн жакшы го дейм. Мен азыр мо эме Турузбекке Ташкентскийден уже Манаска келдим. Мен Манастан өйдө кетип атабыз азыр. Эки бет менен келе атабыз. Эми азыр тиги бети калат, кара түшүп келатып, ылдый алып келем да ал бетти. Ал болсо мыякта школа эмелер бар, машина туруп алат да. Биягын эми спокойно шыпырып бересиң да. Элден берген подаркасы мен бир канча болуп калды? 3 ай болуп калды, бир орус бар. Ошол аябай эме рахматын айтып, 9-мартта шоколад берип атпайм агачы. Рахматын айтып эме кылып турса, анда жолдошумду иштечи, экөөбүз иштеп, эртең менен таң атпай 3-тө чыкканбыз да. Шыпырып атканда жолдошум нар жакта болчу. Шыпырып атсам эле бир кара, мен до сих пор эсимде, ошо баланын аты Бакыт болчу да. До сих пор эсимде, мен жолдошум аты Бакыт да. Анан ошол жерден токтоп калып эле анан эме эже деп атпай. Эми эртең менен таң атпай коркосуң го. Анан эле бир нерсени сунуп атат да. Кел эже муну алып коюңуз деп атпай. Жок, böyle мен качып баштадым. Эже келиңиз, коркпой эле алып бериңиз деп атпай. Анан басып барсам $100 да. Ошондо мен биз иштеген кыздардан 9 кишиге берип кетти да $100. Анткени эме болчу да. Айт, орозо бүтүп айтып эле ушундай болчу да. Ошондой күндөр болгон. Анан кийин дагы бирөө эртең менен кетип барат тоже 1000 сомдон таштап кетти да. Чай ичип кола депчи. Оштурганда $100 $4800 болгон. 2,5 миңден даңкаган телевизор алгам. Дайс берлесин да. Анан да Манастын үстү шыпырчумун, Манастын үстүчү площадьтагы. Ака туристтер көп келет го. Теңге таап алып атпайлыбы, теңгечи. Теңге таап оштурсак 600 сом болгон да. Эртең менен 600 сомго иштедик деп. Биз эми айлыкка чейин күтөбүз да акчаны. Ошондой. Эми жакшы билбейм, мага жагат. Недавно эле мына канча бир 10-15 күн болуп калды го. Тик Основкада шыпырып алсам, эми үстүнө 1000 сом түшүп калганбы эле, калып калганбы деп. Жатай мага таштап койгонбу деп коем. Бул жумуштун минусу, плюсу кайсы? Минусу жок го дейм. Билбейм, минусу деле көрүнбөйт, плюсу да эле. Эртең менен бизге фитнес клубтун кереги жок. Мына зарядка. Чуркап келесиң. Кээде жүгүрүм, кээде машина менен келип калам. Келип ырдап, же наушник салып алып ырдап жүрүп элем, ырчылардын эмесин коюп алам. Эч кандай. Ырдап иштейм деп атпайсыз? Жакшы ырдайт окшойт. Эми багы кандай десем багы, эртең менен настроениең кандай болсо, кечке ошондой болот дейт го. Анан думкага түшкөнчө ырдаган жакшы го дейм. Асанкалы Керимбаевдин ырдап берейин, Кезигип жылдардын бир жылдарында кайырсыз айлардын бир айла
чачтарыны да кайдадыр alıp gittin çaştırın Cirçigen çaşlarına bayladım Жерчиген чачтарыңа байладың да. Дөле күпсетіне запрейін. Дворник болсаң эле бар, дөле дипломы барлар, аккордеон ойногондор бар, ырдагандар бар. Ошолорго эмнеге мисалы 4-5 район бар да бизде. Ырдагана сынашса, дөлечи. Биз өз мамлекетте бай мамлекет болуп өнүксө дей берем да. Казакстанды көрсөң, башка жак көрсөң, таап-таза го эми. Алардын элдери эле ушу биздей эле да, чынбы? Тазалыкты сакташат да, аябайчы. Просто карап туруп уяласың да, не то что мен барып көргөн жок, мен мындай телевизордон көрсөң деле сразу карайсың, ай мыяк таза экен депчи. Барып келгендер деле бар. Мына элементарный нерсе карабайсызбы мынакей, моякты ремонт жасады, ремонт жасады мынакей. Мына карасаңыз, мына мыякты эмне кылып кетишти. Мисалы да эми бул эме эмес. Мен ушер жашнакап тазалап шыпырып койсо болот да. Бу деле мага кошкон салым болуп калпайчынбы? Мисалы мындай жер мисалы магазин болом, эмне болот эми, бул өзүнө тиешелүү болот да. Аны болбой эле берди кичинекей жерди таштап кетпейсиң да, койкой бунуку депчи. Шыпырып кетесиң таза, болбосо өзүнүн дворниктери бар. Мен айтам, шыпырып бүткөндөн кийин шыпырып бүттүм, тазаладым деп айтат, а мастерибиз келет, текшерет, көрөт, баарын текшерет анан. Келип анан кетөөрүңүз дейт, же болбосо чалып коет. Алып чыксам, мияка кеч чыгып калам да, биякачы. Анткени бүтүп калышыңыз керек эле да, э? Где-то 8-де бүтүп калам. 8-ден өтүп калышым мүмкүн, бүгүн жамгыр болуптур го. Бул жалкоо кишиге жумуш жок болбосочу, жумуш деген толтура мисалы. Иштейм деген кишичи любой жерде жумуш таап алат. А жалкоо киши, конечно, бул жумуш оор, тиги жумуш оор, буга барбайт, тиге барбайт. Сонда отуруп, жумуш жок деп отуруп элек. Мисалы, тим эле мында 30-40 ортосуна балдар келет да. Эже, мага жардам берип, 5 сом берип, 10 сом берип коюп өткөндө тез барсам, эмеге акча чырайын деп народ. Бир жаш бала туруп алып, тим эле өлөйүн деп атам, эже. Бир стаканчык алып берсеңиз, кетип югары уктайын да. Мен алып берип коем мен, борума. Алып берип коюп, кайрак шыпырып, бияк келсем, биякта дворниктерден сурап жүрүп бир кайрачы. Мен айттым да, жап-жаш баласың, эмнеге иштебейсиң десем. Жашоом ушундай айнанайын дедим да, картаң биз иштеп атабыз го, эмне иштебейсиңер деп сүйлөп өттүм аларга да. Жумуш жок деп жүргөн эркектерге аябай таң калам анан. Сен менен багылбай калды, анан мага жардам бергиле деп азыр интернет соцсарактардан толтура кой. Мен баламды багалбай калдым дешет го я. Баланын план менен төрөш керек да, багалбай калдым деле, байкуш балдар деле көчөгө таштап коюп, элден жардам сурап. Ошолор мага жакпайт да ушундай кишилер вообще. Акчаң көп болбосо да кайрымдуулук ишин кылып турган жакшы го негизи. Эми кайрымдуу иштерин көп кылып турам. Мал союп, эмелерде жана жетим балдарга, карлар үйүнө алып барып турам да. Эми постоянно эмес, эми бир жылда бир, 2 жылда бир алып барам да. Өзүм ошондой жакшы көрөм да, билбейм. Өзүм эмем жүрөм, эмем да бирөө ыйласа кош ыйлайм да ушундай. Акчам ошого жардам берет элем дей берем да. Ошондой иштерди көп кылам. Карлар үйүнөн дагы бир детдом бар, Акынбай жакта, ошака көп барам да, эми жетим балдаргачы. Эми сөзсүз эле тим эле бир эме кылып эмес, алар бирсе подарок кылып, бирсе борсок кылып, эме кылып барсаң балдардын көңүлү го.